Москва шаарындагы мекендештерибиз үчүн стоматологиялык кызматтар. Назира Айтбекова аялдын көңүлүн тапсаң, сүйүүсүн, жүрөгүн, мээримин, койнунун ысыктыгын берет. Тал көрсө деле, чал көрсө деле жаныңа жаткыра бергендер. Көзүңөргө көрүнүп, кабыргаңардын баары менен коюндаш боло бересиңерби? Киндиктен өйдөй чыга албай, оорукчан коом болуп баратабыз. Сөксөң деле энеңде, шерменде, шуркуя, эмнеге? Улуусу деле, кичүүсү деле төшөктөн башы чыга элек. Бул нормалдуу көрүнүш да менин дүйнөм, анормалдуу болуп атабы? Ырлар, клиптер, кинолор ушундай мээни чайкап атабы? Көкүрөктөгү өйгөн жараңды айтсаң эле, бул кызга витамин керек, эрге тийиш керек. Жана башка ушул сыяктуу сөздөр айтылат. Бул спорт катары эмес, бул нерсе сезим, сүйүү катары каралышы керек. Каралбагандыгынан улам таштандылар көбөйүп баратабы дейсиң. Сезимдин да ыйыгы, туу чокусу калбай калды. Шалпактап көрүнгөн менен махабат ойноп атып, пол жууган тряпкага айланды сүйүүңөр. Сүйбөй жасалган ымыркай төрөлгөндө да сүйүлбөйт. Аял ашыгып сүйгөн адамына гана өмүрү менен өлүмдүн кыл көпүрөсүнөн өтүп, боор этинен жаратып, тукум бергиси келет. Ошол тукумду кастарлап чоңойтот. Аялдын көңүлүн тапсаң, сүйүүсүн, жүрөгүн, мээримин, коюнунун ысыктыгын берет. Ыйыктык менен кир дүйнө аралашып, баш оту билинбеген оорукчан дүйнөгө, оорукчан коомго айландык. Кир дүйнөңөрдү өтүнүч мага жалгаштырбагылачы. Күлгүн көз айнегим кийилүү. Күлкүңөр келип атса дагы күйүтүү ырахаты бар. Ыйык, аруу махабатка ишенген күлгүн дүйнөмдө жашайм дагы эле. Назира Айтбекова, Чындык Эжи сайты. Apple iPhone X маркасындагы уюлдук телефонду уурдаган аял жашыруун тасмага түшүп калды. Социалдык тармакта Apple iPhone X маркасындагы уюлдук телефонду уурдаган аял жашыруун тасмага түшүп калган. Аты жөнү белгисиз жаран алгач өзүнүн уюлдук телефонун кол сумкасынан чыгарып, андан кийин Apple iPhone X маркасындагы телефонду салып алган. Facebook социалдык тармагына Атайбек Орозбеков: салам достор. Аламедин Гранд Соода борборунда съемка учурунда iPhone 10 үлгүсүндөгү телефон уурдаттык. Бул аялды тааныгандар болсо кабарлап, тайпаларга бөлүшүп коесуздар деген пикирин калтырган. Аял заты аялдык сапатыбызды сактап, назиктик, боорукердик, деги эле аязатына тиешелүү адаттарды жасасак. Аял заты коомдун көзгөсү. Андыктан мээримге, сүйүүгө, аруулукка толгон жүрөгүбүз менен келечек муунга жакшы тарбия бере алчу бололу дейли. Булак Назар Ньюс KG сайты. Вытащила свою, Смотрит еще вообще. вот она.